Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде кайрадан Наар рубрикасы. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Ош Ордо кафесинин башкы ашпозчусу Өмүрбек Талантбеков. Саламатсызбы? Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн программанын каарманы катары кандай тамактын жасалуу жолун көрсөтүп бересиз? Бүгүнкү көрсөтүүдө Испан элинин касито тамагын жасалышын көрсөтүп берем. Өмүрбек, бүгүнкү жасалуучу касито тамагына кандай азык-түлүктөр керектелет? Жалпы теле көрүүчүлөргө айтып өтсөң. 150 грамм койдун этин алып аласыз, андан кийин нокотду алып аласыз, чеснок, картошка, помидор, савис, бадран. Ошондой эле бульон, койдун бульону и томатный сок кетет. Жакшы, ардактуу теле көрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсем, койдун эти жана ошондой эле сууга бышырылган нокот, сууга бышырылган картошка, савис, жана бадран, помидор, сарымсак, койдун эти кайнатылган же болбосо койдун сөөгү кайнатылган бульон жана томат согу, туз, кара мурч, өсүмдүк майы керектелет экен. Анда тамак жасоону баштайбыз. Эң алгач эле энени туурайбыз. Эң алгач чеснокту туура алабыз. Мен болсо сизге бышырылган картошканы ачып берейин. Бул тамак негизинен канча мүнөттө даяр болот? Бул тамак негизинен 15 мүнөттө даяр болот. Кардарлар көп сурап турабы? Кардарлар аябай көп сурайт бул тамагыбыз. Себеби дегенде атайын чопо идишинен жасалган, мындай идишибизде жасалат. Ушул чопо идишинде бышкандыгы менен өзгөчө экен да? Ушул чопо идишинде бышкандыгы менен өзгөчөлөнүп турат башка тамактарга караганда. Помидорду болсо кичинекей кылып турайт экенсиз, үч бурчтук формасында. Турайбыз дагы. Даярдабыз. Ушул ашпозчулуктун Өмүрбек эмнеси жагат, анан эмнеси жакпайт? Ашпозчулуктун эми менин нар жагыман өзүмдүн талантым бар. Ошон үчүн бардык эле жагат. Жакпаган жакшы. Элдерге даамдуу татымдарды жасап бергим келет. Демек, даамдуу тамактарды жасап, өзгөчө рахат алат турбайсызбы? Өзгөчө рахат алам. Ушул тамактарды жасап жатканда анын витаминдүүлүгүн да эске алыш керек да. Ушул нерсеге көңүл бурасыздарбы? Албетте көңүл бурабыз. Ар бир тамактын өзүнүн технологиясы болот. Ошого карап жасайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү Наар рубрикасында бизге Өмүрбек Испан элинин касито деген тамагын жасалуу жолун көрсөтүп жаткан учуру. Дагы бир эсиңиздерге сала кетсем, бул жерде картошка жана савизди алдын ала сууга бышырылган, жана ошондой эле өзүңүздөр көргөн нокот дагы сууга бышырылган, Өзүңүздөр көргөндөй, ардактуу теле көрүүчүлөр, биз керектүү болгон азык-түлүктөрдү туурап алдык. Өмүрбек, эмне кылабыз? Кызытылган сковородкага керектүү өлчөмдө май куюп алабыз. Демек, бул жерде тууралган жашылча жер жемиштерди майда кууруйт турбайбыз, Майда кууруйбуз. Сарымсактан баштайбыз. Андан кийин савис салынат. Андан кийин эт салынат. Койдун эти алдын ала сууга кайнатылып алат. Сиздерде болсун, ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү касито тамагына пайдаланып жаткан койдун эти алдын ала маринадталып, анан сууга бышырылган болуш керек. Эттин үстүнө сууга бышырылган нокоту салып алабыз.
Бир аз куурулгандан кийин үстүнө томатный сок куюлат. Демек, тамак помидор согунда бышап турбайбы? Помидор согунда бышат, андан кийин бульон куюлат да. Татымына жараша туз жана кара мурч кошобуз. Андан кийин койдун бульонун куюп алабыз. Бүгүнкү бышырып жаткан тамакты өтө көп куурбаш керек. Анткени баары алдынола бир аз бышырылган. Томат согун куйгандан кийин эле койдун бульону куюлат экен, э? Канча минут кайнаш керек? 5 минутта кайнайт. 5 минут кайнайт. 5 минут кайнайт. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Испан элинин качето тамагын жасалуу жолун бүгүн бизге Өмүрбек көрсөтүп жаткан учуру азыр кайнап жатат, э? Кайнап жатат. Бир кайнагандан кийин кинза алабыз. Анан укроп алабыз. Демек, бул тамакка кинза жана укроп дагы керектелет экен, э? Буну туурайбыз дагы. Кайнап аткан шорбонун үстүнө салабыз. Экинизде окуп. Бир аз кайнагандан кийин качето тамагы. Андан кийин көкчөптөр салынат. Сковородкада 5 минут кайнагандан кийин атайын чоподон жасалган идишке куюп алып, толуп бышырабыз. Демек, бул тамакты сковородкада 5 минут кайнатат экенбиз дагы, андан кийин чопо идишине куюп, акырын отто бышырат окшойт. Акырын отто толук бышырып алабыз. Канча мүнөттө даяр болот? Чопо идишинде бир 5 минут 7 минутта даяр болуп калат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, качето тамагы чопо идиште толук 5-7 мүнөттө даяр болот. Биз менен бирге калыңыздар. Биздин качето тамагыбыз 7 минут аралыгында даяр болду. Эми чыныга куюп алсак болгону. Бирок ресторандарда ушул боюнча тартылат экен, э? Ушул боюнча тартылат. Анын кошумча бир идиш берилет, э? Кошумча бир чыны берилет. Бул бир эле чыны чыкпайт. 1,5-2 чыны чейин барып калат. Качето тамагына керектелген азык түлүктөрдү эсиңиздерге сала кетсем, ардактуу теле көрүүчүлөр, койдун эти жана ошондой эле картошка, сабиз, нокот жана помидор, сарымсак, помидор согу жана койдун атайын бульону керектелди. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү Нар рубрикасында Ош Ордо кафесинин башкы ашкозчусу Өмүрбек Талантбеков бизге өзгөчө Испан элинин качето тамагын жасалуу жолун көрсөтүп берди. Бул качето шорпосу деп да атап койсок болчу да экен. Анда эмесе татып көрсөк, э? Кандай жасалыптыр экен.
чындыгында өзгөчө тамак. Дагы биздин куурулган шорпого дагы бир аз окшоп кетет экен. Сизге рахмат айтабыз. Программага катышып, мына ушундай өзгөчө тамактын жасалуу жолун көрсөтүп бергениңиз үчүн ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, бат сакаят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү тамактар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.